Барыңыздардын кутмандыгыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биз интернет желесин ачканда көп эле тез окуу курсу деген жарнамаларды көрүп калабыз. Ал эми анын ичине кирип караганда мен мүнөтүнө 100 000 сөз окудум деген кишилерди да көрүүгө болот. Негизи бул мүмкүнбү? Эгер мүмкүн болсо кантип? Бүгүн дал ушул суроолорго жооп табуу үчүн каладагы тез окуу курстарынын бирөөсүнө келгенбиз. Азыр ичкери кирип дал ушул суроолорго жооп табып көрөбүз. Мүмкүнбү? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен. Ош ТВ телеканалы Арутан көрсөтүүсүнөн конок болуп келип калдык. Бул жакта азыр сабак өтүрөбү? Ооба. Тоскоолдук жаратсак, кечирим сурайбыз. Тез окуу боюнча бир нече суроолорубуз бар. Ошол суроолорго жооп табуу үчүн келип калган учурубуз. Азыр баштай берсек болот да? Албетте болот. Чуу деген эле таанышып алалы. Аты-жөнүм Гүлнур Уланбек кызы. Дал ушул Ийгилик академиясынын тез окуу жана мыкты эс тутум тренеримин. Тагыраак айтканда, адамдардын эс тутумун жана ошондой эле китепке болгон кызыгуусун жакшырта алам. Негизинен максаты китеп окуш үчүн 4 суроону берип туруп, ошонун негизинде китеп тандап алып, андан кийин окушуңуздар керек. Тез окуу өлкөгө кирип келди. Ооба. Эми башында чын эле адамдардын ишеничи кыйын. Ооба. Мүнөтүнө кантип 100 000 сөз окуш мүмкүн? Мүнөтүнө кантип 20 000 сөз окуш мүмкүн? Бул мүмкүн эмес нерсе деп түйүлөт адамгачы башында чын эле укканда. Негизи мүмкүнбү 200 000 сөзгө, 100 000 сөзгө чейин окуп алыш? Албетте мүмкүн. Өзүңүз канча сөз окуйсуз? Өзүм азыркы учурда 330 840 сөз окуйм. Мүнөтүнө? Ооба. Бул жанагы спортсмендер машыгат го. Дал ошондой эле машыгуулардын негизинде ошондой жыйынтыкка жете аласың. Эгер сен машыгууну токтотуп койгон болсоң, анда жыйынтыкка жетпейсиң. Тагыраак айтканда, сен окуган сөздөриң азайып барат. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн эмне керек адамдан? Ал үчүн дайыма тез окуунун көнүгүүлөрүн көрсөтүп жүрөм. Адамдын негизи мээсинде оң жана сол жарым шарча бар. Дал ушул оң жана сол жарым шарчаны жакшыртуу үчүн адамдар көнүгүү жасап турган болсо, көздөрүнүн көрүү таасын кеңейтүүгө тагыраак айтканда көнүгүүлөр жасап турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул жыйынтыкка өз алдынча жетсе деле болот. Бирок биздин тез окуу курсу 12 эле күндүк. 12 күн ичинде ошондой жыйынтыктарга жетип кете алышат. Демек, китепти окуганда түшүнүп таан окуш керек. Эми мүнөтүнө 100 000 сөз окуганда анын канчасын түшүнүүгө болот? Негизи аны 75%дан 90%га чейин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Адамдын мээси, тагыраак айтканда, мээсинин айнеги бул көзү болот да. Биздин көзүбүз бир убакта эле өйдөн дагы, ылдыйт дагы, оңду дагы, солду дагы сезип тура алат. Мисалы, бул маркерди ала турган болсок, маркердин ар жагында доска, анын аркасында стена, калем, андан сырткары өчүргүч турат да. Бул нерсени көрүүгө адамдын көзүнүн күчү жетет. Болгону биздин мугалимдер мектеп жашында эле, башталгыч классыбызда эле сөймөбүздү сайдырып окуткандыгы үчүн биздин көзүбүздүн көрүү таасы кичирейип кеткендигине байланыштуу биз тез окуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганбыз. Демек, эң негизгиси көрүү талаасын кеңейтүү. Ооба. Демек, көнүгүүлөрдүн бир нечесин көрсөтүп бересиз бизге дагы? Албетте, көрсөтүп берем. Бир колуңуздун башы биринчиде бир колуңуздун өйдө көтөргөн колуңузду муштугун тигип, андан кийин эми кийинки колуңузду жайып, дал ушул абалга келтиребиз. Андан кийин ушуну алмаштырабыз. Дал ушул көнүгүү бул алгачкылары десек жаңылышпайбы? Бул жеңилден орго өтөбүз. Ар бир сабакта бир эле көнүгүү кошулат. Ошонун негизинде адамдын оң жана сол жарым шарчасынын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Ошонун негизинде адам көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Айтканда, мени толук иштеп. Ооба. Кийинки көнүгүү бир колуңузда бөө кылсаңыз, андан кийин бир колуңуздун баш бармагын ичкери карата, эми ушуну алмаштырасыз акырындык менен. Тагыраак айтканда, бул колуңузду эми муну башында акырында баштап туруп, анан кийин бат-баттан жасайбыз. Бираз кыйын болот. Башында кыйыныраак болот, бирок бара-бара көнүп каласыз. Жасайбыз. Ооба. Эми сизге оңоюраак болсун. Бир колуңузду зайчик кылып, коёнду чыгарасыз, андан кийин мылтык даярдайсыз. Тагы конструкциясын
чыгасыз. Ооба. Дауыс мындан сырткары дагы 15 көңүл бар. Атайын өзүбүздүн практикабызда алып жасап окуучуларга өйрөтүп беребиз. Демек ушундай күнүгө жасап туруп, Ооба. андан кийин көрүү талаасына. Ооба. Көрүү таасына бизде эң алгач эле бизде тез окуу курсунда шуте тарихы деген бар. Тарихында бул жерде сандар турат да. Сандардын ортосуна бир чек белгилейбиз. Дал ушул чекти кароо менен эле сандарды бир кайсы жерде турат, эки кайсы жерде турат, үч кайсы жерде турат. Дал ушул типти табабыз. Тарихында убакытты коебуз. Ошол негизинде бара-бара адамдын көзү дал ушул барактагы сандарды кайсы жерде кандай иретте жайгашканын толук даана көрө алат. 12 саатта уже сөздөрдө жыйынтыкка жетет. Китепти бир карап окуганга мүмкүнчүлүк алат. Түшүнүктүү. Биринчи мээбизди ишке киргизип, андан кийин көрүү талаасын кеңейтебиз. Андан кийин өзүнүн аракети менен тез окууга жетсе болот. Ооба. Бизде сынап көрүү үчүн баары даяр. Бул жакта минутаны даярдап койдук, китептер да даяр. Анда баштайлы, э? Баштадык. Азыр сиз китепти барактап чыктыңызбы же окудуңузбу, кандай? Окудум десем болот. Анткени жанагы эле мен айткан көнүгүүлөрдүн негизинде дал ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болсо болот. Бир бетти бир карап окуганга. Сиз мага ишене албай жатат болушуңуз керек. Чын эле карап турган адамга барактап кетет. Ооба. Негизи 80% түшүнүктүү эле окудум. 100% десем жалган айткан болом. 100% китепти жаттап албай болот. Ал кандай, мисалы үчүн бул баракты мынтип кеткен мүмкүн эмес чынында эле. Мүмкүн. Ал үчүн атайын көнүгүүлөрдү күн сайын жок дегенде 3 маал жасап турган болсо, анда жыйынтыкка жетет. Эгер машыкпай койгон болсо, анда окуган сөздөрдү дагы да төмөндөп кетет. Ошондон улам дайыма машыгып турса, китеп окуганга кызыгуусу артат биринчиден. Экинчиден китеп окуусу дагы да ылдам боло баштайт. Азыр эми бул китепти эмнени түшүндүңүз? Убакытты башкаруу бул негизи ислам дининде көбүрөөк бул жакта баяндалган. Исламда негизинен жана 5 парз бар. Дал ушул 5 парздын кантип убактысын даана коюш керек. Жана ошондой эле убакыттан уттурбастан сөзсүз түрдө убактыңды үнөмдөп, өтө шашып да кетпей, бирок үнөмдү коргоону адамдарга түшүндүрүп берген китеп десем жаңылышпаймын. Демек, толук түрдө мүмкүн буга ишенүүгө болот, э? Албетте. Эми мен бул жака окууга келген окуучуларыбызга бир нече суроолор берип коеюн, э? Албетте. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Тааныша алалы, э? Таңат ким? Алас. Алас, э? Окууну эми эле баштапсыздар, э? Жаңы баштапсыздар. Болуптур. Бүгүн эмнени үйрөндүңүздөр? Буга чейин эмнени үйрөндүңөр? Бүгүн биз китеп окууда максат эмне үчүн китеп окуш керек деп мен буга чейин китепке кызыкчу эмес элем. Ошол китебиме кызыгууну күчөйтөйүн деп жана эс тутуумду күчөйтүш максатында тез окууга келдим. 3 күн болуп калды. 3 күн ичинде мен башында 138 сөз менен келгенмин. Азыр экинчи сабактан кийин эле мен 242 сөзгө чейин жеттим, бирок мен анча тез окуй албай атам, бирок мен эс тутуум түшүнүгүм жогору болуп атат. Мен буга чейин китеп окуган эмес элем. Азыр китепке болгон кызыгуум артты жана түшүнүгүм. Мен көбүрөөк түшүнүк болуп кетет. Сен тез окуган. Анда экилик окуңарга. Эмне үйрөндүңүздөр? Негизи биз көз менен жана да кол менен көнүгүүлөрдү үйрөндүк. Андан сырткары болсо азыркы учурда мен 3 күн болду. 3 күндө мен 1,5 сөзгө чектим. 1486 сөзгө.
Кеттиңер, э? Ооба. 3 күндө. ооба. Алгач келгенде канча сөз уктуңар? Алгач келгенде 182 сөз менен келгем. 180. Ооба. Бизге берилген убакыт ушул жерде өз соңуна келип жетүүдө. Силердин ишиңерге, силерге болсо окууңарга ийгилик. Биз болсо ушул жерде мына Рахмат. Чоң сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик. Дагы да көптөгөн жакшы маалыматтар менен бөлүшөсүздөр деген жакшы ниеттебиз. Биз дагы өзүбүздүн ишибизге ийгилик каалайбыз. рахмат, ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо ушул жерде сиздер менен коштошом дагы кезекти кесиптештериме берем. А сиздерге ар таңда амандашканча деп каламын.